Бейиш нуру. Сырат көпірөсүнөн кантип өтөбүз? Макшарда сурак суралып, эсеп кысап иштери бүткөндөн кийин тозоктун үстүнө бир көпүрө курулат. Андан соң Аллах шапаат кылганга уруксат берет. Адамдардын баары ушул көпүрөдөн өтүшөт. Таква адамдар, Аллахка итаат кылган кишилер бул дүйнөдөгү жасаган амалдарына жараша бул көпүрөдөн абдан ылдам өтүп бейишке киришет. Ал эми Аллахка баш көтөргөндөр, ишенбегендер түбөлүк тозокто калышат. Кымынчалык ыйманы бар адамдар болсо, күнөөсүнүн жазасын тарткандан кийин Аллахтын ырайымы менен ал жактан кутулуп бейишке киришет. Бейишке кирген адамдарды периштелер тосуп алат. Бул тууралуу ыйык Курандын Зумар сүрөсүндө ушундайча айтылат. Эгелерине каршы чыгуудан сактангандар топ-топ кылынып, бейишке жөнөтүлөт. Ошондо алар ага барышканда, анын эшиктери ачылат. Аларга анын сакчылары: "Силерге тынчтык болсун. Силер кандай гана бактылуусуңар. Кана эмесе, түбөлүк кала турган жайга киргиле" дешет. Ал эми Анбия сүрөсүндө болсо ушундайча айтылат. Периштелер аларды "Силерге убада кылынган күн ушул күн" деп тосуп алышат. Тозоктун үстүнө курулган көпүрө бул Сырат көпүрөсү. Сырат көпүрөсү кылдан ишке, кылычтан курч болот. Бул көпүрөдө 7 аялдама бар. Ар бир аялдаманы периштелер күзөтүп турушат. Биринчи аялдамада ыйман тууралуу сурашат. Экинчи аялдамада 5 маал намаздан суралат. Үчүнчү аялдамада зекет, 4-нчү аялдамада орозо, 5-нчи аялдамада ажылык. Ал эми 6-нчы аялдамада болсо башкалардын укук акысы, ата-эненин алдындагы милдеттерибиз жана ошондой эле жакын туугандар менен болгон мамиле тууралуу суралат. Башка бирөөлөрдүн укук акысы демекчи буга динибизде өзгөчө маани берилген. Баары бейиштин босогосунда келгенде, эгер бири-бириңерде кымындай аласа берсеңер, укук акыңар бар болсо, бейиш эшиги ачылбайт дегени жаңырат. 7-нчи аялдамага келсек, анда гусул тууралуу суралат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Сырат көпүрөсүнөн алгачкы өткөн адамдар чагылгандай тез өтүшөт. Андан кийинкилер шамал учкандай, андан кийинкилер күлүк атсымал. Кээ бирлери чуркап, кээ бирлери жөө басып, дагы кээ бирлери араң жанталашып, дагы кээ бирлери болсо сүйрөлүп өтүшөт. Булардын баары бул дүйнөдө кылган амалдарына жараша ушундай ылдамдыкта басып өтүшөт. Сырат көпүрөсү ушунчалык кооптуу, астында коркунучтуу тозок бар. Эч ким тозокко түшүп калгысы келбейт. Андыктан кыйналса да, сүйрөлүп болсо да, ал көпүрөдөн жанталашып өткөнгө умтулат. Мындай оор күндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Сырат көпүрөсүнүн башына келип турат да: "О Раббим, үммөтүмө амандык бер, аларга жеңилдик беригөр" деп улам-улам жалбарат. Сырат көпүрөсүнүн экинчи тарабында илгич кайырмактар болот. Бул кайырмактар буйрук кылынган адамдарды кармап калышат. Өтүп бараткандын айрымдары үстү башы тытылып, дене бою жараланса да, эптеп кутулушат. Кээ бирлери болсо илгич чеңгелден өтө алышпай тозокко кулашат. Ыймандуу адамдар Сырат көпүрөсүнөн өтүп баратканда тозоктун оту аларга минтип кайрылат. "Эй ыймандуу, үстүмдөн батыраак өтүп кет. Сенин нуруң менин отумду өчүрүп салат." Азирети Айша энебиз разияллаху анху риваят кылат. "Бир жолу тозокто эстеп ыйладым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ыйлаганымды көрдү. О Айша, сага эмне болду?" деп сурады. "Тозокто эстедим, чыдай албай ыйладым. Сиз пайгамбарлар кыямат күнү үй бүлөңүздөрдү ойлойсуздарбы?" дедим. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынтип жооп берди: "3 жер бар. Бул 3 жерде эч кимди ойлобойт, эй Айша. Биринчиси, амалдар таразада тартылып, таразанын кайсы жагы оор, кайсыл жагы жеңил экенин билбей туруп. Экинчиси, мына менин китебимди окугула дегенге чейин амал дептердин оң же сол тарабынан, же алдынан же аркасынан берилгенин билбей туруп. Ал эми үчүнчүсү, тозоктун үстүнө Сырат көпүрөсү курулганда, киши эки четтеги илгич чеңгелдерден кутулабы же кутула албайбы, буларды билмейинче эч кимди ойлобойт. Адамдардын ар бир кылган күнөөсү Сырат көпүрөсүнүн жээгинде аны илгич кайырмак жана илгич чеңгел болуп тосуп алат. Асылып турган кайырмактардан өтүү чындап кыйын же такыр мүмкүн эмес. Ар бир адам кааласа күнөө жасап, ушундай илгич кайырмактардын торуна түшөт. Кааласа тобо келтирип, истигфар айтып, алардын тузагынан кутулат.
Ким өкүнүп тооба кылса жана жакшылык иштерди жасаса, анда Аллах алардын жаман иштерин жакшы менен алмаштырып коет. Акыйкатта Аллах кечиримдүү, мейирбан. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.